Микрофон. Арыбаңыздар, урматтуу радио каармандар, эфирде Башат программасы. Бүгүнкү темабыз көлүбүздү көздүн калегиндей сактайлы, ысык көлгө маданияттуу мамиле кыла алабызбы? Көгүлдүр ысык көлдү ата-бабаларыбыз касиеттүү көл катары ыйык тутуп, сөзү, ою менен дагы кир жугузбай аздек мамиле кылып келишкен. Азыр дүйнө жүзүндө экологияга өзгөчө көңүл бурулуп, жаратылышты сактоого болгон аракеттерин жумшап келишүүдө. Биз дагы экологияга, табигый кооз жаратылышыбызга жана Кыргызстандын бермети болгон ысык көлүбүзгө туура мамиле кылып, кыргыздын ата-бабабыздан бери табиятка кылган маданияттуу мамилесин карманабызбы? Көлдү сактоо жана көрктөндүрүү максатында мамлекет башчыбыз дагы жарлыктар чыгарып, анын негизинде 12 марттан баштап көлдүн ичин, айлана тегерегин торлордон, таштандылардан тазалоо иштери жүргүзүлүп келе жатат. Ысык көлдө балык уулоого дагы мораторий жарыяланган. Көлдүн сезону келатат. Элдин көлгө эс алуу мезгилине дагы аз эле убакыт калды. Көлдү сезонго даярдоо иштери кандай жүргүзүлүп жатат? Деги эле элдин көлдү сактоого, көл жээгинде эс алууга карата маданиятын көтөрүү багытында бүгүн сөз кылсакпы дейбиз. Көлүбүз сезонго даярбы? Мына бул багытта биздин студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигинин аналитика жана пландоо башкармалыгынын баш кадиси Марат Садыкович Алаханов, архитектуралык курулуш департаментинин жетекчиси Сүйөркулов Эрназар Келсинбекович жана Улуттук илимдер академиясынын ихтиология жана гидробиология лабораториясынын жетекчиси Шайгүл Макешовна Асылбаева. Урматтуу Эрназар Келсинбекович, Марат Садыкович, Шайгүл Макешовна, биздин студиябызга кош келипсиздер. Мына ысык көлдү сактоо, коргоо жана көрктөндүрүү багытында, ошондой эле элдин маданиятын, ушул көлдү эс ала билүү, көлдү сактай билүү багытында элдин маданиятын көтөрүү үчүн дагы бир топ аракеттер жүргүзүлүп келе жатат. Анан көлдүн быйылкы сезонго даярдыгы кандай? Биз сөздү ушундан баштайлы. Марат Садыкович, сизден баштайбыз го, Ушу көлдүн сезонго даярдыгы кандай жүрүп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, кыргыз эли. Биринчиден сиз айтып жатпайсызбы, марттан баштап тазалоо иштери жүрүп жатат депчи. Бул иш-чара негизи биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич президенттик милдетти аткарып баштагандан кийин эле алгачкы жарлыктарынын бири бул 2022 жылы апрель айында 131 жарлыгы чыккан президентибиздин. Бул ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилиш чаралары боюнча. Ал жарлык 4 бөлүктөн турат, 4 ташмадан. Жарлыкты аткаруу бул биздин министрликке, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине жүктөлгөн да. Жарлык жөнүндө ар бир бөлүмүнө мына такала кетсек, бул биринчи пунктунда жарлыкта тапшырманы мындай койгон президентибиз. Бул ошол тазалоочу курулмасы жок эс алуу жайлардын, бул пансионат, конок үйлөрдүн иштөөгө тыюу салуу боюнча. Анан ошол жарлык ишке киргенден баштап биздин министрлик инвентаризация жүргүзүп, жыйынтыгында 1122 эс алуу жайлар аныкталган. Бул эми чоң пансионаттардан баштап кичи жанагындай 2 этаж, 3 этаж, 1 этаж болгон конок үйлөрү, рекреация объекттери да жалпысынан. Анан ал жерде инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча 126 эс алуу жайында бул тазалоочу курулмасы болгон. 160 эс алуу жайлары ошол башка чоңураак эс алуу жайларынын тазалоочу курулмаларына кошулган же борборлук тазалоочу курулмага кошулган да. Дээрлик 841 эс алуу жайынын тазалоочу курулмасы жок болгон. Бул экологияга өтө зыян алып келет да. Андан кийин, мисалы үчүн азыр быйылкы ишти айтсак, ошол 841-ине биз ар дайым эскертүүлөрдү берип, иштерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз да. Мисалы быйыл биздин министр Мелис Жусупчанович Тургунбаевдин тапшырмасынын негизинде биздин биринчи орун басар Медетбек Райымбекович Маметов менен мен дагы чогуу барып,
Бишкек, Чүй, Нарындын, Жумгалдан баштап бүт инспекторлорду да алып, көлдү тегерете биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүүлөрдү бердик. Жыйынтыгында 31 быйыл 31 эс алуу жайы саркынды тазалоочу курулмаларын салып жатканы аныкталган да быйыл. А былтыр 21. Эми ишкерлерге мындай түшүнүү менен мамиле кылгыла деген да сунуштар болуп атат да. Бирок биз бир нерсени айтып коюш керекпиз. Бул 30 жылда СССР кулагандан баштап саркынды сууну тазалоочу курулмалар көпчүлүк пансионаттарда, көпчүлүк эс алуу жайларында салынган эмес. Анан азыр ушу президенттин жарлыгынын алкагында азыр ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, саркынды тазалоочу курулмалар салынып, иштер жүрүп жатат да. Бирок мен азыр айтып жатпайм, 126 саркынды тазалоочу курулмалары бар, анан 31 салып атат. Бул салып, ооба болду деп чектелбейт. Биздин министрликтин астында экологиялык департамент, экологиялык мониторинг департаменти бар да. Алар ушул эс алуу жана курорттук сезондо 2 жолу, 3 жолу үлгүлөрдүн, суулардын үлгүлөрүн алып анализ жүргүзүшөт. Мисалы үчүн анализ жүргүзүп, ошол саркынды суудан чыккан таза суулар бул сугатка багытталган таза суу болуп чыгыш керек да. Кээ бир эс алуу жайларында суулар толук деңгээлде тазаланбай чыкканы да аныкталып, мисалы үчүн жыйынтыгында былтыр биз Кайнар жана Дельфин эс алуу жайынын лицензиясын, жана термалдык сууну колдонуу боюнча лицензиясын жокко чыгарган министрлик. Ошондой түшүндүрүү иштери жүрүп жатат да. Андан тышкары, мисалы Уланбек Эшенович, Ысык Көл областынын президенттин ыйгарым өкүлү, координациялык кеңешменин төрагасы болуп эсептелет. Ал координациялык кеңешме мисалы үчүн бул жылы 9 апрелде жана 10 майда өттү да. Координациялык кеңешменин 9 апрелдеги жыйында биз ошол тазалоочу курулмаларды куруу менен алектенген ишканалар менен эс алуучу жайлардын жетекчилеринин башын бириктирип, жолуктуруп, алар өздөрүнүн презентацияларын кылып, бааларын айтып, курулмалардын түрлөрүн бардыгын кенен маалымат берди да. Ал жерде дагы ошол маселенин чечүүнүн бирден бир жолу болду да. Андан тышкары мына 10 майда дагы кеңешме болуп өттү. Кеңешмеде эми ал жерде элдин коопсуздугу боюнча көп маселе каралды. Мисалы айтсак, ошол жана суучулдардын иштери боюнча пляжтарда жана вышкалар болот. Негизи өнүккөн мамлекеттерде вышкалар ар бир 100-150 метрде вышкалар болот. Бизде көпчүлүк пансионаттарда жок. Ошолор боюнча тапшырмалар берилди. Мисалы үчүн биздин Медетбек Райымбердиевич Мамедов биринчи орун басар Ысык көлдүн жээгин эле карай бербестен бизде деген жана капчыкайлар бар, ушул эле бар, Семеновск, Григорьевск, Жетөгүз, ал жактар ушу боз үйлөрдү тигип, бастырмаларды коюшуп, контейнерлерди коюшуп, эс алуу жайларын мындай түзүп алышкан да. Алардын таштандылары, саркынды суулар каяка кетет деген маселе жаралып, ошолорду текшерүү боюнча, түшүндүрүү иштери боюнча тапшырмалар берилди. Андан тышкары былтыр биздин мамлекет Орто Азия чөлкөмүндө биринчилерден болуп, ошо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагында полимердик пленкалардан жасалган жана баштыктар, пакеттер дейбиз го. Анан кийин жанагы пластик буюмдары, одноразовый баягы кашык, вилка, тарелкалар бар. Ошолорду тыюу салуу боюнча, сатууга жана колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алып, ал азыр күчүндө. Ошонун негизинде былтыр мына Бакыт Эргешев Төрөбаев өзү биринчилерден болуп, Ысык көлдүн ошол кере бериш жагында биз чоң акция, элге чоң акция өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан тышкары жарлыктын алкагында Чолпон Ата, Балыкчы, Каракол шаарларында саркынды тазалоочу муниципалдык курулма салуу боюнча тапшырмалар коюлган. Ошол боюнча эми Госстрой өзү кененирээк маалымат берсе турарак болот да, кандай болуп атат, эмне болот. Анткени биз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканда көпчүлүк ишкерлер ушул муниципалдык саркынды тазалоочу курулма салынат деген сунуштарым болуп атат да. Биз деген курулмаңарды салгыла деп, анткени жарлык 22-жылы чыгып атат. 22-жылдан бери эмне кылып атасыңар? Эми 22-жыл чыксаганда деле ар бир ишкердин, адамдын, мекендин, табияттын алдында жоопкерчилиги болуш керек да. Ага чейин эмне кылдыңар? Эмне үчүн саркынды тазалоочу курулмаларды курган жоксуңар деген суроо бергенде, булар ошого, ишкерлер ошого така алышат да. Ошон үчүн бул муниципалдык саркынды тазалоочу курулмалар боюнча Госстрой кененирээк маалымат берсе турарак болот да. Эрназар Келсинбекович.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар. Биздин ошол жогоруда Марат Садыкович айтып өткөндөй, ушул президенттин жарлыгы чыккан күндөн баштап ушул ысык көлдүн жээгиндеги мыйзамсыз, иретсиз курулган курулуштар, алардын жанында айтып өткөндөй саркынды суулардын каяка кандай болуп аткандыктары, эч кандай саркынды суулардын иштеп чыгуучу очистной сооружениялары жок эле иштеп аткан фактылары ошо жүргүзүлгөн инвентаризациянын негизинде аныкталып чыккан. Алар боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, кечээ жакында эле өзүңүздөр деле бардык соц сеттерден, бардык жактардан угуп аттыңыздар, жана мыйзамсыз курулуштардын эч кандай уруксат кагаздары жок, эчтекеси жок эле жөн эле апарып курушуп алып, конок үйлөрдү коюшуп алып, кафе, ресторандарды коюшуп алып, суунун үстүндө жанагындай парилка, баняларды коюшуп алып, мончолорду коюшуп алып, ар кандай иштерин жүргүзүп жатышкан. Азыркы күндө жалпысынан ошол Ысык көл району боюнча 78 объект мыйзамсыз ошондой суунун жээгинде 100 метрлик парко-пляжный зона деп коет экен. Ошол парко-пляждык зонада курулуп калган мыйзамсыз объектилерди аныктап чыгып, ошолордун бүгүнкү күндө мыйзамдуулуктары боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп, алардын 27си документтери бар жана саркынды сууларды иштетип чыгуучу өздөрүнүн сооружениялары бар экендигин аныкталып, ал эми 25-ин болсо уже буздуруу иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө буздуруп жерлерди алгач калыбына келтирип, парко-пляжный зонада ушул атайы бир долбоор каралып атат. Беговой дорожка, жана велодорожкаларды кыла турган болуп, ошого бүткүл мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча бардык курулуп калган курулуштарды, кээ бирлер жана айтып өткөн маяк, жанагындай вышкаларды, мурда турган эйлингтерди ар түрлүү кылып мындай өзүнүн функционалдуу багытын өзгөртүп, кафе, ресторан кылышып алган, кээ бирлер ошол маяктардын түбүнө конок үйлөрдү кылып алышкан, андай фактылар да чыгып атат. Берилген уруксат кагаздар, кээ бирлер уруксат кагазыбыз бар дешип, ошол туура эмес чыккан уруксат кагаздар бар экен, андайлар аныкталып, аларды жокко чыгартырып, ошол иреттештирүү боюнча тиешелүү иштер жүрүп атат. Алар эми азыр дагы кайрадан дагы ошол пансионаттардын саркынды сууну иштеп чыгуучу сооружениялары жок пансионаттарды жаап, токтотуп, курулуш иштерин толугу менен токтотуу боюнча иштерди карап жүргүзүп атышат. Анан жанагындай муниципалдык саркынды сууларды иштетип чыгуучу объектини куруу боюнча уже тендер өткөрүлүп, бүгүнкү күндө куруу иштери жүргүзүлүп жатат. Уже бүтүп калыш керек буюрса. Алар боюнча анан ошолорго туташтыруу боюнча бүт пансионаттардын, кафе, ресторандардын, конок үйлөрдүн баардыгын ошондой очистной сооруженияга сөзсүз түрдө улансын деп баардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми уланбаган, туташпаган, жөн эле мыйзамсыз функционировать этип аткан пансионаттарды дагы көзөмөл күчөтүп, жаптырып, токтотуу иштери жүргүзүлөт да. Ошо көзөмөл мындай күчүндө элеби, болбосо сиздер текшерип, жанагындай жаптырып коюп, анан бирок кайра акырын иштете берген учурлар көп эле кездешип калат го. Сиздерде мындай көзөмөл күчтүү эле жүргүзүп атасыздарбы? Биз тараптан көзөмөлдү жүргүзүп, анан кайра ошол уруксат кагаздарын, ошол саркынды сууну иштетип чыгуучу атай курулмаларын жасап бүтмөйүнчө ага уруксат кайра берилбейт. Анан өздөрү бекинип алып, кайрадан баягындай бир эле пансионатты кечкери аңдып отура бербейт. Анан басып кеткенде дагы бирөө жарымды киргизип алып, бир иштеп аткан учурлар болуп калышы мүмкүн. Эми аны гарантия жок, бирок андайлар болуп калган учурда анда сөзсүз түрдө тиешелүү чаралар дагы колдонулат да. Жакшы. Эми Шайгүл Макешовна, сиздерде кандай иштер жүргүзүлүп атат? Улуттук илимдер академиясы ушул көлдүн тазалыгы боюнча эмне иштерди кылып атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биз Улуттук илимдер академиясынын биология институтунда, ихтиология жана гидробиология лабораториясында ошо ысык көлдү сактоо боюнча, негизи жеке эле ысык көлдү эмес, Кыргызстанда болгон
суулардын ичинде жан жаныбарларды изилдөө, ошолорду сактап кийинки урпактарга жеткиргенге аракет кылабыз. Азыркы күндөрдө бизде жүрүп аткан иштерди кичине четин чыгарып айтып кетейин. Улуу урматтуу президентибиздин жаралгына тиешелүү 2 указ чыккан. Указдын негизги эмелери 22 жылы 26 апрелинде номер 131 указында ысык көлдө экологиясын сактоо боюнча кечиктиргис чаралар жөнүндө жаралар чыккан. Ошонун негизинде биз мамлекетибизге проекттик долбоорду сунуш кылганбыз. Ысык көлдүн баалыгын ресурстарын кайрадан калыбына келтирүү, көлдүн органикалык заттар менен булгануусун азайтуусун механизмдерин эметиге катары 24-27 жылдарга ушундай бир сунуштарды кылганбыз. Себеби дегенде азыр бул мырзалар айтып кетишпедиби, тиги саркын суулар деп эметиге 2018 жылы мен дагы бир депутатский комиссия 5-чи созыв, мурунку созывдын ошо тиги депутаттык комиссиясында иштегем. Чогуу анан балыкчыдагы очистительное сооружение Чолпон Атадагы, анан Караколдогу. Чындап десе, мисалы үчүн ошолордо бир нарушение болсо, аябай экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Себеби деген алардын иштери аябай начар, анан баягы илгери союз мезгилинде салынган. Аябай ошо союз мезгилинде кылдаттык менен аябай тиги жакшы курулган үчүн эле ошо күнгө чейин сакталып келатат. Себеби деген ошо саркындуу суулар биз ойлойбуз эме, элдин баары эле ойлойт окшойт эме, тиги сооружениеге барат, ошол жактан тазаланат, анан кайта тиги суатка кетет, анан баланча. Бирок биз дагы эме тиги элдерге түшүндүрүп коюш керекпиз. Ал суу деген дагы жерге сиңип кетет. Ал жердин асты менен кайта тиги көлгө, берки сууларга кошулуп кайта көлгө барат. Ошон үчүн көлдүн суусу дагы кайта булганып, анан көп нерселер, көп оорулар чыгып кетиши мүмкүн. Ошо биздин азыркы күндөгү мына мен айтып кеткен проекттин негизи ошого биз ошого такап атабыз да, ошо сууларды тазалаш үчүн айлана чөйрөнү эме биз дагы бир эмени элдерге айтып коюшубуз керек. Ысык көл биздин керметибиз деп сыймыктанабыз. Бирок ошо сыймыктанууну элдер өзүнүн эме баягы тиги өзүнүн жүрүм турумун жакшы алып бара албайт да. Себеби барган эс алган жерде бүт эме тиги калдыктардын баарын өзүнөн кийин жыйнап кетпейт, калтырып кетет. Анан мындай тыюу салсаң сени кайта жаман көрүп ушундай мамиле кылышат да. Ошондуктан эме тиги мектептерде анын баарын айтылып атат. Бирок ошо тиги кичинекейинен үйдөн жана бала бакчадан башталыш керек да. Себеби аябай белгилүү эколог, дүйнө жүзүндө белгилүү эколог бар да, бар болчу Одум деген. Ал киши мынтип айткан: экос — это дом деген. Экология — это чистый твой дом деп. Үйүңдүн тазалыгы, ошо үйдүн тазалыгы башталса, айлана чөйрөгө да ошондой мамиле кыласың да. Ошондуктан мен эме тиги кайта эле ошо кайта такалып кетейин. Нареке биздин эме чоңдорубуз биздин проектти кичине колдоп берсе, аябай жакшы иш боло турган атат. Анан дагы экинчи эмеге президенттин указына тиешелүү жана мораторийди киргизген. Баарыбыз билебиз, 2005 жылы, 2006 жылдан бери 14-18 жылга чейин мораторий жарыяланган. Ошо жарыяланган мезгилде такыр иш чара жүргүзүлгөн эмес. Кайта тескерисинен браконьерлик иштери аябай күчөп, жанагы курулар эметиги пансионаттар курулуп, көлдүн жээги бузулуп, биз аябай мактанабыз, көлүбүз аябай таза, көлүбүз эметиги өзүн тазалап кетет деп. Анысы чын эле көлүбүз ыйык, көл өзүн тазалайт. Себеби деген жана чычырганактын арасындагы чөптөр, анан жан жаныбарлар, ошолордун баары тең тиги көлгө таасир этет да, ошо тазаланууга.
азыр болсо ошо көп чычырганактын баарын азыр ошондой бир маселе коюлуп атат да, көлдүн жээгиндеги мисалы үчүн мына балыкчыдан тартып тиги кайсы өрнөк эмеге чейин чычырганактар көп да, ошолорду сактап калыш үчүн чара көргөнгө. Себеби көлдөн бир да суу чыкпайт да. Көлгө биз баягы илгери эме тиги мектепте сабак өткөндө 300дөн ашык көлгө суулар түшөт деп айтчу элек. Азыр ал суулардан бир 70-80 эле келет. Себеби деген көбү кургап кетти, көбү ирригация суатка алынып кетет. Ошондуктан суунун көлдүн дагы эмеси азыр эми ал табигый закон ченемде да, бир жылдары суу азайып калат, бир жылдары көбөйүп калат. Былтырдан бери канча ызы чуу болуп атты элек, Токтогулда суу аз, Орто Токойдо суу аз, Киров суу сактагычында суу аз деп. Азыр болсо ушул күндөрү кайта маалымат берип атышат, эме тиги суу сактагычтар аябай толуп, сугатка уже жол ачылып, жакшы кошуна мамлекеттер менен да жакшы мамиле түзүлөт деп. Ошондуктан мен кыргыз элимди чакырып коет элем, эме тиги тазалыкка, көлгө аябай мамиле кылыш. Себеби деген бул жеке эле биздики кыргыздардыкы эмес, дүйнө жүзүнүн көлү. Баары суктанган. Биз сактап калыш, биз ошо көлдү жоготуп алсак, экологиябыз таптакыр жокко чыгып кетет да. Ошо эме тиги Кыргызстандын эмне болот? Көлдүн тегерегинде токойлор, көлдүн тегерегинде суулар, эмне эң бай, эң кооз жерибиз биздин Кыргызстаныбыз. Ошону сактап калышыбыз керек. Анан жана мораторий боюнча мен дагы улап коеюн. Указ боюнча эме тиги жана өндүрүштүк промыслды эме тиги улоону кыскартыш керек. 3 жылдын ичинде жанагы заводдор иштеш керек. Мисалы үчүн Тоңрөп заводу бар, балыктарды өстүрүп көлгө кое берет. Биз дагы жардам берип атабыз илимий негизинде. Анан бирок ошонун ичинде, ошо указдын ичинде туристтерди көп эме тиги туристтерге да көңүл буруп кетиш үчүн эме ышкыбоздук кармоого уруксат берилген. Любительский лов деп коет, спортивный любительский. Ошого анан илимий изилдөөгө уруксат бар, мораторийдин ичинде илимий изилдөөгө балык кармагынга уруксат бар, мониторинг жүргүзгөнгө уруксат бар. Ошонун негизинде биз ошо иштерибизди жасаганга аракет кылып, анан өзүбүздүн сунуштарыбызды ошондой берип атабыз. Жакшы болот, урматтуу радио каармандар, Башат программасынан угуп жатасыздар. Бүгүн биз көлдү сактоо жана көрктөндүрүү багытында сөз кылып жатабыз. Студиябыздын меймандары жаратылыш ресурстары министрлигинен Марат Садыкович Алаханов, архитектура курулуш департаментинин жетекчиси Сүйөркулов Эрназар Кесимбекович жана Улуттук илимдер академиясынан Шайгүл Макешевна Асылбаева биздин суроолорго жооп берүүдө. Эгерде сиздерде дагы ысык көлдүн тазалыгы, экологиясы багытында суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. 391610 жана 0745656610 телефондорубуз иштеп жатат. Ошондой эле Facebook'тан Кыргыз радиосунун баракчасына кирип, ал жактан түз көрүп жана суроолоруңуздарды, сунушуңуздарды жазып калтырсаңыздар болот. Эми Марат Садыкович, ошо көлдү тазалоо иштери абдан катуу жүрүп атат. Анан маалыматтардан да угуп атабыз, канчалаган тонналаган таштандылар ошо көлдүн алдынан чыгып атат. Анан жана торлор 1000 метрге жакын торлор чыгып атат. Ушундай тазалоо иштерин жүргүзүү баягы болуп аткан иш менен эле күрөшпөй, алдын алуу максатында дагы кандай иштер болот? Ошол эле жанагы пляждарды тазалоо иштери, демек эл ошону таштап кетип атат да. Анан сиздер ошо тазалоо иштери менен эле иш алып барасыздарбы, же элге дагы бир түшүндүрүү иштери болобу? Эми тазалык боюнча бул жергиликтүү бийликтин милдеттери да. Анан жана тор боюнча айта кетпедиңизби? Тор боюнча эми баягы
бул маселе өтө орчундуу маселе болуп турганда, тор маселеси, балык, мыйзамсыз балык уулоо боюнча. Анткени көлдүн сыртындагы таштандылар элдер кеткенден кийин тазаланат, а ичиндеги калдыктар өзгөчө торлор боюнча орчундуу маселе турганда, бул маселени чечүүдө биздин президентибиз Садыр Нуркожоевдун жарлыгы чыккан, жогоруда эже айткандай. Ал жарлыкта ошол мыйзамсыз балык уулоого каршы жарлык. Анын алкагында биздин министрлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ушу ички иштер министрлигинин астында экологиялык милиция бөлүмү бар да. Ошо 3 ведомство биригип алгылыктуу иштерди аткарды деп койсок болот да. Мисалы үчүн былтыр 2023 жылы көл астынан кандай десек эми көлдүн астынан бул суучулдар алып чыкты. Көлдүн үстүнөн кол жете тургандан биздин министрликте инспекторлор алып чыкты. Сырттан браконьерлерди экологиялык милициялар кармап жатты да. Ошонун алкагында 1000 чакырымдан ашык тор чыгарды да. Муну мисалы үчүн угармандар үчүн мындай визуализация кылып коелу. Бул Каракол шаарынан Ош шаарына чейинки узундукта торлор да. Бул торлор көпчүлүк учурлар куймаларга коюлган. Залив деп коет. Анткени жана балыктар урук чачкан убакта, эресте урук чачкан убакта ошондо гана браконьерлер кармайт да. Браконьерлерди ошол мисалы үчүн дин иштери боюнча иш жүргүзүп жаткан биздин адистер дагы мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо болот эле да. Анткени деген баягы мусулманчылыкта деле айтат, амир тыюу салган нерсе бул арам болуп эсептелинет. Анткени деген мисалы үчүн биздин президент тыюу салды да, балык, мыйзамсыз балык уулоогула, балыктын корголсун депчи. Бирок ага карабай биздин браконьерлер, биздин кыргыздар эле ошол жергиликтүү элдер торлорун салып, балыктын коруна коркунуч алып келип жатат да. Бирок кеңешмеде азыр акыркы маалыматтар боюнча бул мыйзамсыз балык уулоо дээрлик 90%га кыскарды. Бул иштердин жыйынтыгы негизинде да. Андан кийин дагы бир нерсе айтып коюш керекпиз. Биз мисалы үчүн өзүбүз министрлик мен деле биз чыгабыз да рейдтергечи. Мисалы үчүн биздин акыркы рейдте чыкканда браконьерлер мисалы үчүн илгери мындан 10 жыл мурун күндүзү деле Чакалайдын чак түшүндө деле тоорун сарып балыктарды жүздөп килограммдап чогултуп жүргөн да. Азыр только жанкечтүү браконьерлер калды да. Мисалы үчүн биз баягы рейдке чыкканда түнкү саат 1:40 2 өрүктүн жараны кармадык да. Алар кандай? Кайык жөн эле мындай. Кайык, анын бирөөсү болсо суусун сыртка эметип атат, суусу кирет экен да, суусун чыгарып, бирөөсү болсо кайыкты ошол жанагындай калак менен айдап кетип барат да. Ошол калп айтпасам бир 5 чакырым көлдүн жээгинен алдык да. Алардын өмүрүнө да коркунуч келип жатат да. Ушундай жанкечти гана баягы браконьерлер калды да. Атак мына өзү түшүнүү менен кабыл алып, көпчүлүк элдер мыйзамсыз балык уулобой калды. Тазалык боюнча эми жергиликтүү бийлик иштерди жүргүзүп жатабыз деп атышат. Акыркы кеңешмеде айтылып атат, ошол кошумча күчтөрдү, кошумча ошол жанагындай транспорттарды кошушуп, быйыл дагы жакшы иштер жүргүзөбүз деп. Баягы туристтик сезонго даярдыгы жакшы экен. Ошо жана жергиликтүү бийликтин иши деп атпайсыздарбы? Жергиликтүү бийлик элге айтат, бирок бизге республиканын туш тарабынан келет да. Анан аларга дагы мисалы ошо көлгө түшүүнүн маданиятын билбегендерибиз да бар экен да. Жанагындай галошу менен же болбосо тапишкеси менен кирип кеткен, же болбосо кийимчен түшүп алган. Анан деги эле ошолорго дагы кандай негизи элге кандай мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек го. Көлгө эле эмес, деги эле жалпы кыргыз элине. Ушу бардыгы эле барат да көлгө. Эми жалпысынан ушул жагын бир эске алып коюшуңар керек болот. Маданият мисалы үчүн деген биздин маданият эми Кудайга шүгүр. Бирок эми баягы көпчүлүк учурда сиз айтып жаткан кийимчен, баягы велосипед менен, мотоцикл менен секирип кеткендер бул эми ичкиликтин айынан көп болуп калат да, көп учурдачы. Негизинен кыргыз эли бул сууну суу сыйлаган зорболор, суу кордогон корболор деп кыргызда ятабадан илгертен сөз бар да. Ошондуктан биз суунун баркын, суунун сактоонун тартибин илгертен бери сактап келебиз. Бирок эми
азыркы маалда чындыгында ал көйгөй бар. Ал иш чараларды эми мектеп, бала бакчадан жүргүзүп, мисалы үчүн менин 2 балам бар, 2 балама өзүм азыртан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тарбияларды берип, сууга кандай мамиле кылыш керек айтып жүрөм да. Ошондой эле иш чараны ата эне жүргүзүш керек, балдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көлдү эми көл бизге эле керек да. Көлгө келген туристтерге бир келип кетет, көл бизге керек. Өзгөчө көлдүн тургундарына керек. Ошондуктан көлдүн тургундары өздөрү ошол мыйзам бузулуп же ошондой жаат көрүнүштөргө өздөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыйып туруш керек да менимче. Эрназар Келсинбекович, ошо курулуш иштерине келгенде азыр көлдүн жээгине пансионаттарды салуу, кичинекей жер тилкесин ала калып, ал жерге бир эс алуу жайын кура калып, боз үйлөрдү тиге калып, ушинтип атпайлыбы? Анан негизи канча метр или канча болуш керек, кандай курулуш керек, мындай бир чектелүүлөр бар да, чектөөлөр. Ооба, албетте чектөөлөр бар. Көл жээгинен 100 метр аралыкта ошо пляжный, парка пляжный зона деп коет экен. Ал жерлерге эч кандай курулмаларды курууга уруксат бербейт экен. Конок үйлөрүн же беркиндей пансионаттарды, кафе, ресторандарды курууга болбойт экен. Эми бирок ошол азыр баягы көлдүн жээгинде ошо тазалыкты сакташ үчүн андай элдерге дагы кичине шарт түзүп бериш үчүн биз ошол жерге дааратканаларды орнотуп, ал дааратканалардын иштөөсүн ошо атайын КНСтер менен иштетип, тиги кайра очистной курулмаларга, тазалоочу курулмаларга айдап бере турган насостор менен жасаттырып, бүт шарттары менен жасап берип, ошондой жерлерди да коюп берүүнү карап, азыркы күндө ошол жергиликтүү архитектура органдары уруксат кагаздарын берип жатышат да. Андан тышкары ошол көлдүн жээгиндеги жагындай элдерге шарт түзүп берүүчү суусундук саткан оюн зоокторду кыла турган жерлерге уруксат берүүлөрдүн атайын бир архитектуралык шарттарды, талаптарды аткаруу менен ошондой нерселерди курууга уруксат кагаздары архитектура органдарына иштелип чыгып, коюлган талаптарды аткарылып жасалса, андай нерселерге уруксат берилет. Азыркы күндө жагындай кичинекей павильондорду, суусундук саткан, анын саткан кичинекей павильондорду мындай иретсиз эле ар кимсе ар кандай түстө боелуп, ар жерге коюп алышып эле убактылуу павильон деп силер андай боз үйлөрдү коюшуп эле анан кийин иштеп атышкан. Азыркы күндө ошолорго баардыгына шарт түзүп, бир тиешелүү бир архитектуралык обликти сактап, ошолордун сырткы боекторун, көрнөк жарнактарын бирдей кылып жасап туруп, ошолорду орнотууга тиешелүү уруксат кагаздарын берүү жөнүндө атайын иштер каралып атат. Көлдүн жээгинде эле эмес, жолдун жээгине дагы бурулат да. Тиешелүү талаптар бар, ошол талаптарды аткарып, талаптар менен берилет уруксат кагаздар, ошолорду аткарыш керек. Эгер талаптар аткарылбай, дагы мыйзам бузуулар боло турган болсо, аларга ошо мыйзам чегинде көрсөтүлгөн чаралар көрсөтүлөт, каралат. Жакшы, эми бизге радио каармандардан да суроолор бар экен. Наушниктерди кийип алсаңыздар. Кабыл алалы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сиздин коноктору. Мына көлгө барганда ошол кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде бир реклама жарнактар жок да. Ошону терс көрүнүшүнө каратачы. Ушундайлар биз барабыз, көрбөйбүз. Бирок айылдын аты, тигинин аты жазылуу болгону менен тигиндеге жок да. Кандай бир жаңы ушул мыйзамды бузган адамдар болсо, айтат, эчтеке жок, жазылган эмес деп утулуп кетет. Чектөлкөлүк болобу, өзүбүздүк болобу, ушундайлар көбүрөөк болсо. Анан жаңы мыйзам чегинде ошого карап биз жазаласак болот. Ошондой нарушителдер. Ушундайлар көрбөйсүң да бизде. Ошол. Жакшы болот, дагы бир угарманыбыз бар. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Ажырайым. Канбек канчадан чалып атам, абдан жакшы теманы көтөрдүңөр да, мына көйгөйлүү азыр сезондун башталышында. Анан конокторуңуз айтып атпайбы, теги азыркы президент көп көңүл бурду, жобо чыгарды дегенде туура жакшы көңүл буруп атат, бирок бул 6-чы президент да, буга чейинкилер эмне эч нерсе кылышпады беле көлгө. Анан Марат мырза айтып кетти, союз кургандан кийин эч нерсе болгон жок деп. Мен таң калып атам ушул нерсегечи. Анан
жанагы эс алуучу жайларга ошол жанагы эмелер очистнойлор жок турбайбы туурабы? Ошентип мен ушунда туура түшүндүмбү? 120 бар, анан 30 азыр курулуп атат да 800 жок депчи. Бул деген катастрофа да. Анан эми башында айтып кетпеңизби, Назирайым, сиз кыргыз эли бул көлдү касиеттүү көл деп эсептеген депчи. Ошо жанагы Алый Маки Сыкулу деген кинодо эң акырында көрсөтөт ошо кыргыздардын көлгө келип, жана өлкөдөн келгенде. Көлгө келип алар тапырап сууга түшкөн жок, ошо жээгине отурушуп, аксакалдар дубасын айтып, акыры неметиштер. Ошондой мамиле кылганда, ошону видео ролик катары мына азыр деле пайдаланышып болот ошонучу. Көрсөтсүн элге. Мына мындай болгон, ана айрыкча чет элден келген эс алуучулар ошолорду көрсөтүш керек да видео ролик катары. Бул көлдү кыргыз эли касиеттүү деп эсептейт. Бул кабагыла деп. Анан бирдеме болсо эле өзүнүн элибизди жамандай беребиз. Марат кайрага эле өзүнүн эл деп атат. Анан Шайгүл айымга айтат, эме суроом бар эле менин. Союз убагында тиги Сары Жастын суусун көлгө куябыз деп пландары бар болчу да, ушундай пландар, проекттер бар эле. Аны эми ал жакта 6 кез курабыз деп атат кытайлыктар. Ал демек план ишке ашпайт экен да, таза суу, мөңгүн суусу келип көлгө куюш керек. Сиз айтпадыңызбы? Биз окуп жүргөндө 300 тиги менеден суулар келип куюлчу эле, азыр бир 70 эле калды депчи. Демек ал жакта да проблема бар экен да. Анан мына балыкчыда дагы жанагы бир нефтяной майларда ошо көлгө куюлуп атат деген сөз болду эле. Булар эмне болду? Академиядан окуучуларды карап атабы? Анан Асман шаары курулат дегенге биз баарыбыз сүйүндүк, бирок Асман шаары 5 миллион деген эл болот деп. 5 болсо, значит 1 миллионго жетет. Ал жакта очистнойлор кайка куюлат. Эмне ошол анан зыяны көлгө тийбейби? Шаар болгон жакшы, бирок ал туризмге багытталып атат да. Ушулар эсептелеби? Анан көлдүн өзү жанагы вместимость деген бар да, канча адам эле бир эмеде эс алыш керек бул. Ушуну эсептегендер барбы? Бир жылда канча эс алуучу келиш керек көлгө? Же баягы ченемиз канча келсе келе берсинби деп. Анан мен дагы бир нерсени эметип кетет элем. Урматтуу коноктор, келгиле өзүбүздүн элибизди сыйлайлы, бардык кыргыздарды жамандай бербейли, биз ушундай кылабыз деп. Анан жана пароходство деген бар эле Союз убагында. Анан жумуштун айынан жана браконьерлер көбөйүп атат. Ошо пароходстводо өткөндө Азаттык көрсөттү. Жанагы морская могила деп жана пароходдор турат ошол жерде чейипчи. Эгерде жумуш орундарын ача турган болсо, ошол жердеги иштегендер жумуш менен камсыз болуп, жанагы айыл кайрадан жанданат эле дагы, ошол жерде иштегендер өздөрү браконьерлер менен күрөшкөнгө салым кошот эле. Негизи ушул көл темасын көтөрүп атканда жакшы болуп атат. Жана Максат Сарбагыш деген депутатыңар бар. Силердин башчыларыңарды ушу парламентке келип отчет бердире албай койду. Эмне үчүн жанагы очистнойлор иштебейт? Уже тирилип айтса депчи. Бириңер да келип отчет бербедиңер да, көлдүктөр. Рахмат. Жооп бере бериңиздер. Марат мырза, сизден баштайлы. Бул биринчи жана угармандын суроосу боюнча баягы өрнөк жарнак багыттамалар кыргыз, англис, орус тилинде болсо деген сунушун айтты. Муну кийинки кеңешмеде биз сунуш катары айталы. Бул жакшы экен. Бул туристтик потенциалды жогорулап жаткан Ысык көлүбүзгө көпчүлүк чет мамлекеттен келип жатат. Аларга мүмкүн ыңгайсыз болуп жаткандыр. Сөзсүз бул сунуш айтылат. Экинчи угарманыбыздын сунуштары боюнча мисалы үчүн бул 810 эс алуу жайларынын курулмасы жок деп айтпадыкпы? Бул эми курулмасы жок дегенде мындай түшүнүш керек да, булар курулманын жөн эле жерге же аркы көлгө саркынды сууларды агызып салган жери жок. Ал курулмасы жоктордун дагы ошо саркынды суун каяка куят. Ошонун да тартиптери бар да, мисалы септик деп коет. Аны бетондун да өзүнүн стандарттары бар. Бетондоп туруп, анан ошо бетонго куят. Бетонго куюп толгондон кийин аны сордуруп туруп, анан кийин ошол жана очистной, муниципалдык очистнойго барып куят да. Бирок ошол жагдайлар жаралбаш үчүн сууну тазалап туруп, суунун баягы тартыштыгын да чечиш үчүн суу тазаланган суу сугатка кетиш керек да. Ошол маселе. Эми буга чейинки президенттер, бийлик эмне иш кылды деген суроо коюп атат. Эми президентибиз өзү көл жергесинен болуп атпайбы? Ал көлдүктөр, көл тургундары өздөрү билет өзү маселеничи. Ошондуктан президентибиз да өзү жеринен да билет да маселени. Билген үчүн ушул жарлыкты чыгарып, бул маселе орчундуу турганын. Ысык көл областы, бул эми ажайып жер да Ысык көл. Тоолору дагы, көлү дагы, бул туристтик потенциалы өтө жогору.
Кыргыз Республикасында эң жогору потенциалы жогору, туристтик потенциалы жогору аймактардын бири. Анткени деген өзүңүздөр көрүп атасыз. Кышкы эс алуу дагы өсүп атат. Мисалы үчүн кышында деле көрүп атабыз, инвесторлор баягы эс алуу жайлар, лыжный базаларды салганга инвесторлор келип атат, жайында деле келип атат. Эми ошол маселе экономиканын өсүшү менен экологиялык жагдайларды чыгаарын билип, президентибиз ушул жайрыкты чыгарып атат да. Саркынды суу, мына Эрназар Байке айтты, муниципалдык саркынды суулар, булар акыркы үлгүдөгү муниципалдык саркынды тазалоочу курулмалар болот да. Анткени мисалы үчүн Бишкекте биздин Бишкек өйдө көздөй өскөн да, саркынды суу тазалоочу ылдый жакта, саркындылар ылдый агат. Ысык көл өзү чөйчөктө болгон үчүн саркынды суу ылдый акмак да. Ошон үчүн бизде деген азыр ысык көлдө саркынды суулар чогултуучу резервуарлары жазалып, алар болсо өйдө көздөй насос урат да. Мисалы Чолпон Аташ муниципалдык саркын тазалоочу муниципалдык тазалоочу курулмасы бул өйдө жакта, Кара Ой менен Чолпон Атанын ортосунда. Ошондуктан эми экологиялык маселелер албетте орчундуу, бул чечилүү жолунда турат, чечилип жатат деп биз ынандуу айта алабыз. Чечилет, Кудай буйрса. Мынакей Сары жаз проекти чоң чын эле эме тиги союз мезгилинде аябай чоң Сокольско-Чуйский проект деп эме эсептелген, бирок баягы союз тарап кеткенден кийин бул маселе ачык бойдон калды. Бирок азыр Сары жазда чоң эме тиги ГЭСтер курулат деп ошондой сөздөр болуп атпайбы? Анан көп бизден эме Кыргызстанда көп сууларда, мисалы үчүн тиги Ысык көл жергесинде, жанагы Бозучук суусунда, Жергес суусунда, тиги Чокталыда ошолордо изилдөө жүргүздүк. Биз дагы ошо тиги ихтиофаунасын ошолордо кичинекей жана малый ГЭСтерде, кичи ГЭСтерди курмак болуп атат. Анан жанагы сиз айткан эме балыкчыдагы нефтебаза боюнча чын эле аякта аябай өрчүндүү маселеде. Азыркы күндө мына бир ай мурун биздин институттагы биология институтунда микробиология лабораториясы бар. Анан дагы институт химия, анан фитотехнология деген институтубуз бар. Ошолордун кесип эме специалисттери биригип ошол жактан балыкчыга барып, бүт анализдерин жүргүзүп, микробиологический анализдерин баарын тең. Бирок бул маселе мен билишимче уже 15 жылдан бери ошо көтөрүлүп келатат. Көп изилдөөлөр болду. Бирок ошо көлгө бараткан жерге, ошо тиги нефтебазанын ылдый жагында өзүңөр деле көрсөңөр керек, мындай тиги бензиндин тактары бар да, ал деген баягы подземный сууларга кирет, жердин астындагы суулар менен кайта эле көлгө кирет. Ошон үчүн бул аябай өрчүндүү маселе. Ошо менен азыр ошо эки институт, биздин биология институту менен мына институт химия ошо тиги изилдөө жүргүзүп атышат. Дагы өзлөрүнүн жыйынтыктоо бир негиздечү бир сунуштарын берет деп ойлойм да. Анан мен дагы бир маселеге кайрылып кетсем болот. Мына сиз жана айтпадыңызбы, кыргыз элибизди эле тиги жамандай бересиңер деп. Чындап кетсем, мынакей биз 10 жыл мурун көлгө аябай прям ичкүйдүү болуп, ыйлагыбыз келип эметип, мисалы үчүн мындай экотехинспекция бир жолу бир жыйналышта отурсак мынтип айтты. 30 километрдин аралыгында ар бир километрге 2ден браконьер келет деп. Эсептеңизчи, 30 километрдин аралыгында 60 браконьер бар экен. Мисалы үчүн 10 жыл мурун. Азыркы күндө алар мына мырза айткандай эме тиги азайып, өзлөрү ошо мурунку браконьерлер өзлөрү маселе көтөрүп атат. Ошо көлдү сактап калалы, көлдүн балыктарын жагы жоголуп кетип аткан балыктарды, азайып бараткан балыктардын санын көбөйтөлү деп ошондой иш чара көрүп атышат. Мисалы үчүн былтырдан бери, ошо 10 жылдан бери көп айтып атабыз, эме тиги көлгө тиешелүү эндемик балыктар, ысык көл чыбагы, ысык көл чыбачоктору аябай эле жокко кеткен да. Бирок 3 жылдан бери ошо маселе көтөрүлүп аткандан бери былтыр мына жана спортивное любительский рыболовствода ошо биз эме мындай суроолорду берип, көлдүн жээгинде ушундай изилдөө жүргүздүк да. Балыктар, кичинекей балыктар, чыбачоктор уже кармалып атыптыр тиги удочкага. Бул уже жүрөктү кичине мындай жибитип, сүйүн
өткөн маселе болуп атат да. Ошон үчүн мен дагы ошо кыргыз элимди чакырат элем. Көлүбүзгө мындай аюу мамиле кылып, мисалы үчүн биздин балыктарды тиги Америкадан же болбосо Австралиядан келип тиги элдер балыктарыбызды кармаган жок да. Биз өзүбүз эле аларды жокко чыгарып атабыз. Ошон үчүн баягы тиги маданияттуу өзүбүздү көлдө алып жүрүп, балдарыбызга үйрөтүп, келген конокторго сый урматыбызды жана чектен чыкпай жакшы эме чеги менен иштерди кылалы да. Анан сиз дагы бир жакшы маселени көтөрдүңүз. Жанагындай афишаларды, жарыяларды ошо кыргызча жазып, түшүндүрмөлөрдү ар бир эме тиги. Себеби деген мына биздин биосфера аймагы ЮНЕСКОнун көзөмөлүндө. Өзүңөр билесиңерби, мына ысык көлүбүз көп территориясы канча 1000 километрдей эме жерибиз ЮНЕСКОнун көзөмөлүндө турат. Биосфера аймагы деп суктанабыз, мактанабыз. Анын ичинде ысык көлүбүз бар. Ысык көлдүн тегерегинде канча токой сууларыбыз бар. Ошону сактаганга, ошого аял мамиле кылганга аракет кылалы. Рахмат. Эрназар Келсинбекович, ушу көлгө келгенде Чолпон ата боз тери түндүк тарабы абдан жыш болуп кетет да, анан түштүк тарабында баягы көп анча азыр барып калышты, бирок баары бир көбүнчө түндүк тарабы болуп калат да. Анан ошо түштүккө көңүл буруу же болбосо ошо түштүк тарабына дагы бир ушундай мындай баарын тегиз алып өтүү үчүн бир аракеттер барбы? Ал жака да көңүл бурулуп атабы түштүк тарабына? Ооба, бүгүнкү күндө ал жакта да мынакей биз көрүп атабыз, инфраструктураларды чыңдап, жолдорду оңдоп, шарттар түндүк тарабында кандай шарттар болсо, түштүк тарабында деле ошондой эле шарттар менен ошондой эле мүмкүнчүлүктөр берилген да. Ал жакта деле азыр ошондой курулмалар, курулуштар жандандырылып, иштер жүргүзүлүп, ар ким өздөрүнүн баягы инвестициялар келишип, бизнестер өздөрүнүн жеке ар кандай курулмалар куруу боюнча иштерин жүргүзүп жатышат. Ал жакта дагы өнүгүүлөр болуп жатат го, буюрса. Ошол түштүк тарабында көбүнчө баягы көл таштагыраак болуп, кум аз да. Анан ошо кум төгүү, ал жака дагы бир пляждарды ыңгайлаштыруу жагы каралганбы? Бул жагын эске алып атасыздар. Көлдүн жээгинде андай шартты жасалма пляждарды кылыш өтө оор экен. Анткени биз ошол жерде баягы текшерип карап жүргөнүбүздө көптөрү ошондой искусственный пляж кылышып, кум алып келип төгүшүп, анан кийин өзү негизи көлдүн шартында андай нерселерди жасоого толук запрет коюлат экен да, тыюу салынат экен. Андай кум алып келип төгүп, анан жагандай толкундарды сындыруучу атайын волноломдорду жасап коюшкандар бар экен. Таштардан тизишип, чтобы толкун келип тиги кумду жууп кетпесин дегендей болупчу. Ошолорго полностью тыюу салынат экен. Анан жаратылыштын өзүнүн берген пляждары деле жетиштүү. Анан таштак жерлеринде андай кумду төккөн менен менимче немеси жок экен да. Натыйжасы болбойт экен. Анан баары эле толкун келип жууп кетет экен да. Кайра эле көлдүн түйүнө алып кетип калат экен. Жакшы, түшүнүктүү. Дагы угарманыбыз бар. Кабыл алабыз, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Кайдан чыгып атам мен? Шайгулаевдин айтканын мен эсиме келип кетти, жана биосфера зонасы депчи. Ошол Темирсариев премьер-министр болуп турганда көлдү айлампа жол салабыз, электричка жүрөт деди эле да. Себеби деген абдан көп автомобилдер кирет экен ал жакачы. Бирок чын деле ошондой да, абдан көп машина барат ал жакачы. Анан ушул проект булдай ишке ашпай калды окшойт, болбойт окшойт го, же силердин кабарыңар барбы? Анан тиги биосферный зонада тиги уранды иштетүүгө болбойт деди эле, азыркы президент болот деп койду. Ошо менен болот болуп калды дейм, академия силер да макул болдуңарбы? Рахмат. Жок, андай маселе бизге кайрылып кое элек, бирок маалыматтардан өзүңөр деле угуп билип атпайсыңарбы кандай сөздөр болуп атканын? Азыр ал жөнүндө мен эчтеке деп айта албаймын. Машина трассасын илгертен чындап келсе баягы троллейбус жүргүзөбүз көлдүн айланасында деп, анан чоң өйдө жака, мисалы үчүн тиги күнгөй жагынан өйдө жака жолдорду чыгарабыз деген көп сөздөр болгон. Азыр ал да токтоп калса керек. Себеби деген
чындап келсе мына эреке айылдарды кичине жеңилдетип өйдө жака бир ыңгайын таап туруп жол салса деле жакшы болмок менин оюмча. Марат Садыкович, ошо көлдүн баягы чектөө коюлган, өрүктүдөн балыкчыга чейин беле жанагы желим продукциялар сатылбайт, эми баштыктар, тиги желим бөтөлкөлөр деп. Ошол жактары көзөмөлгө алынып атабы? Анан могу куткаруучуларга талаптар коюу жагы кандай колго алынып атат? Эми желим баштыктар жана пластик буюмдар боюнча чектөө коюлган. Мисалы үчүн чоң дүкөндөр, бул жана Азия, Глобус бар, Глобус. Ошолордо азыр кагаз баштыктарды сатып жатат. Чоң мисалы үчүн көлдүн ичинде деле дүкөндөрдө ошол кагаз баштыктарды колдонуп жатышат, бирок чоңдору майдалары эми баягы жер жемиштерди саткандар, же полимердик пленкаларды жана жасалган баштыктарды колдонуп жатышат. Эми аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат биздин инспекторлор. Азыркы тапта эми баягы ошол мыйзамдын алкагында подзаконный акт деп коет, ошо тыюу салуучу мыйзамдар иштелип жатат. Кудай буйруса ошо күчүнө кирсе, ошол баштыктарды саткан, ошол пластик буюмдарды саткан ишкерлерге айып салуу боюнча чаралар көрүлөт. Бирок азырынча түшүндүрүү иштери гана жүрүп жатат да. Бирок биз бир нерсени айтып коюш керекпиз, эми баягы тыюу салуу менен эле, чектөө менен эле бүтүп калбастан, ал деле эми биздин жарандар, жана биздин угарман туура айтты, биздин жарандар, жергиликтүү эл, эми көлүбүз эми көп болсо 3 ай сезон, ошол 3 айда балдарына контракт акча же үйүнө иштеп калалы дешет. Жакшыртып алалы деген иштер менен, ишкердик менен алектенип атат да. Эми аларга да түшүнүү менен биз дагы баягы аларга түшүнүү менен мамиле кылып, акырын мыйзам чегинде иш жүргүзүлүп жатат да. Кудай буйруса пакеттер, желим пакеттер жана пластик буюмдар көлдө тыюу салынган, эми салынат Кудай буйруса. Бирок эми акырын да, баары эле бир болбойт экен. Эми ал жерде ар кандай түрдүү кишилер бар. Эми баягы мисалы үчүн биз агада мен непосредственно өзүм деле чыгам, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканда алар айтат, мен картошканы жөнтөгүнө салып берейин элдердин, каяка салып кетейин деп. Эми бирок СССР убагында, эже сиздер билет болушуңуз керек, баягы тор баштыктар бар эле. Тордон жасалган баштыктарды көтөрүп эле жүрчү да. Эми азыр ыңгайлуу болуп эле элдер пакетке салып эле пакет тыргытып ошого көнүп калды да. Бул бирден бир ошо жоопкерчиликсиз мамиле да. Ошо биз жаратылышка аяр мамиле кылып, бир эри шаркак жашоого киришиш керекпиз да. Элдер, ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, баардык жалпы эл түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Ошондо албетте экология жакшырып, Ысык көлдүн жаратылыш Кудайдын берген табиятын сактап калабыз да. Жакшы болот. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы иштерди кылып атасыздар. Ушул ишиңиздер мындан дагы ийгиликтер жарата берсин. Анан эң негизгиси элибиз, кыргыз эли кичинекейибизден баштап жана экологияны, жаратылышты, көлүбүздү сактоого үйрөтүп, анан тазалыкты, маданияттуу эс ала билүүнү кичинебизден үйрөнсөк, ошол жаратылышты сактоону, маданияттуу эс алууну колго алсак дейбиз. Сиздерге ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолук болсун. Чоң рахмат келгениңиздерге. Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан Башат түз эфирде программабыз болду. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигинин аналитика жана пландоо башкармалыгынын баш кадиси Марат Садыкович Алаханов, архитектуралык курулуш департаментинин директору Сүйөркулов Эрназар Келсинбекович жана Улуттук илимдер академиясынын ихтиология жана гидробиология лабораториясынын жетекчиси Шайгүл Макешевна Асылбаева катышты. Эфирде мен Назира Амдукаимова алып бардым. Саламатта болуңуздар.